Кечээден бери 191 адамдан коронавирус табылып, 308 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 121, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 28, Ош облусунда 2, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 4 учур катталды. Ушуну менен илдет жуктургандардын жалпы саны 102.702 адамга жетти. Тилекке каршы өткөн суткада дарт 6 бейтаптын өмүрүн алган. Анын ичинен 4-өө Бишкек шаарынан көз жумса, 1-өө Таластан, 1-өө Чүй облусунда катталган. Азыркы тапта 1571 бейтап ооруканаларда дарыланып жатканы айтылды. Анын ичинен 81 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 71.774 киши вакцина алды. Алардын ичинен 22.520сына экинчи доза сайылды. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Анын алкагында Орусиялык Sputnik V вакцинасы толугу менен сайылып бүтүп, экинчи дозасы гана калды. Расмий маалыматка караганда 24-25 майга чейин 75.000 кишиге эсептелген Кытайдын Sinopharm вакцинасы да бүтөт. Андан соң июнь айында AstraZeneca вакцинасынын 210.000 дозасы COVAX программасынын алкагында келет. Ошондой эле Кыргыз өкмөтү Кытай менен Орусиядан дагы вакцина алуу тууралуу сүйлөшүп жатат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 майда иш сапары менен Россия Федерациясынын Сочи шаарына жөнөп кетти. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Буга чейин Москва эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусунда сөз болчу темаларды атаган. Ага ылайык анда Кыргыз-Орус стратегиялык өнөктөштүгү жана союздаштыгы, Евразиялык аймактагы интеграциялык кызматташтыкка байланышкан темалар сөз болот. Ошондой эле регионалдык көйгөйлөр, анын ичинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы туруктуулук бекемдөө каралат. Сочидеги жолугушууну отурулай Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун маалымат кызматы да маалымат таратты. Анда мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун жана Евразиялык экономикалык интеграциянын актуалдуу маселелерин талкуулашат. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Абдрахман Маматалиев район акимдерин ротациялоодо бир нече критерий эске алынганын билдирди. Ага ылайык аттестациядан өткөн өз ордуна ылайык келген кадрлар тандалып, түндүк аймактан түштүккө, түштүк аймактан түндүккө деген жоо менен которулду. Акимдердин сапатын жакшыртуу максатын көздөдүк. Элде арыздануу, нааразычылык көп экен. Ошонун баары кызматтан кетти. Аттестациядан өтүп, билим деңгээлин, тажрыйбасын көргөзө алган акимдер жана конкурс аркылуу тандалган кадрлар дайындалды, деди Маматалиев. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда жалпысынан 37 райондун акими жаңы дайындалды. Алардын арасында иштеп жаткан 19 аким башка райондорго которулуп, 18-и кызматтан алынды. Алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов олуттуу маселелер чечилмейинче Кыргыз-Тажик чек арасына кыймылды толук токтотуу тууралуу чечим кабыл алынганын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жазды. Чек ара маселеси чечүү үчүн күч аракеттер жумшалууда. Делимитация жана демаркация иштери аркылуу биз чек араны чыңдоо максатын койдук. Ал үчүн зарыл иштер аткарылып жатат. Бул жаатта жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Ошондуктан элди сабырдуулукка чакырам, деп жазылган билдирүүсүндө. Ош-Ноокат Исфана жолунун курулушу күз айларында башталат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ноокат районунун тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Өкмөт башчы элди сабырдуулукка чакырды. Күзүндө Ош-Ноокат Исфана унаа жолунун курулушу башталат. Бул жолдо жана көпүрөлөр сыяктуу объектилерди япониялык ЖК компаниясы курат. Эң башкысы сабырдуу болушубуз керек. Ноокат аркылуу өткөн жолдун абалын өз көзүм менен көрдүм. Ошондуктан курулуш иштерин эртерээк баштоого аракет кылабыз. Бул жол тилгеси мыкты сапатта болот деп айта алам, деди Марипов. Билим берүү жана эли министрлиги 2021-2023 жылдар аралыгында жогорку окуу жайлардагы билим берүүнүн университет 4 чекит 0 программасын иштеп чыкты. Министрлик белгилегендей, программанын максаты ар түрдүү изилдөөлөр жана чыгармачыл долбоорлор менен экосистеманы түзүү жана рыноктун талаптарына жооп берген билим берүү программаларын илимий изилдөөлөрдү башкаруунун рационалдуу системасын иштеп чыгуу болуп саналат. Университеттин жаңы форматы окуп жаткандар үчүн да профессордук окутуучулар курамы,
окумуштуулар үчүн да таланттарды тандап алуу, өнүктүрүү жана шыктандыруунун жогорку эффективдүү системасын камтыйт. Ошондой эле бул программа республикалык жана эл аралык рейтингтерде университеттерди алдыга жылдырууну, имиджин калыптандырууну көздөйт. Кыргызстанда 50 жогорку окуу жайы бар. Алардын 31 мамлекеттик болсо, 19 жеке менчик. Индияда COVID-19 күч алгандан бери аны менен чогуу жайыла баштаган мукормикоз илдетине кабылгандардын саны 9000ге жетти. Бул тууралуу өлкөнүн химиялык өнөр жай министри кабарлады. Илдет көбүн эсе Гуджарат штатында катталып жатат. Учурда ал жерде 2000ден ашуун адам дартка чалдыккан. Мукормикозду дарылоо үчүн 23680 куту амфотерицин В препараты бардык штаттарга таратылды, деди ал. Эске салсак, бул илдет Индияда апрель айынын башында аныкталган болчу. Кытайда өткөн ишемби күнү адамдар ультрамарафонго чуркаган трассада аба ырайы кескен бузулуп, 21 адам сууктан каза болду. Өлкөнүн түндүк батышындагы Гансю провинциясында уюштурулуп, 100 чакырымга пландалган бул марафон бийик тоо кыркалары аркылуу өткөн. Башында аба ырайы ачык болуп, марафонго чуркагандар жеңил-желпи кийинишкен жана алардын жанында жылуу кийимдери болгон эмес. 2-3 сааттан кийин тоодо аба ырайы кескен бузулуп, каттуу шамал башталып, жамгыр төгүп карга айланган. Ошол замат марафон токтотулуп, жөөкүлүктөрдү издөөгө куткаруучулар жөнөтүлгөн. Жалпысынан 172 адам чуркаса, алардын айрымдары аба ырайы бузула баштаганда эле жолдон калышкан. Ал эми көпчүлүгү жаанга карабай чуркоону улантып, катуу суук урган учурда тоолуу аймактарга жетип калышкан. Жекшемби күнү таңга жуук издөө иштеринин жыйынтыгында марафондун 151 катышуучусу куткарылды. Ошондой эле тоолордон сууктан тоңуп өлгөн 21 адамдын сөөгү табылды.